Мамлекеттин бекемдиги жана эртеңки өнүгүшү эмнеге көз каранды? Бул орчундуу глобалдуу маселе ар бирибизди ойго салат. Бардык кылымдарда мамлекеттин келечеги жаштардын колунда болгон. Өнүгүү прогрессинин революция кыймылдаткычтары жаштар. Согуш мезгилинде, андан кийинки орчулуктарда, кризис убагында өлкө жаштарга гана таянып келген жана таяна алат. Кайсыл адам болбосун бала кезинен мекенине болгон патриоттуулукту, сүйүүнү жүрөгүнө орното алса, кези келгенде анын өнүгүшүнө жана бакубаттуулугуна бардык күчүн жумшайт. Бул аксиома. 2010 жылы 7 апрель күнү мамлекетибизде чоң өзгөрүү болду да. Ал өзгөрүү ушул биздин мамлекетибиздеги башкаруу системасын толук кандуу өзгөрүүсү болду десек биз айтсак болот да. Биз ошол Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи жолу Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу системасына өттүк. Ошол 7 апрелдеги чоң революцияда биздин негизги баягы ролду жаштарыбыз ойноду. Ошондон кийин 2010 жылдан убактылуу өкмөт түзүлүп, андан кийин жаңы өкмөт түзүлгөндө ошо жаштар саясатын туура алып баруучу бир министрлик керек экен, бир мезгил ошол учурда талабы болуп калгандай болуп калды. Ошол жерде жаштар министрлиги ачылды. Ачылганда ошол биринчи жаштар министрлигинде биздин ушул эл баатыры Алиасбек Төлбашевич келип калды. Жаштар министрлиги ачылды, бирок ошол бюджеттен мен ошол учурда 2010 жылы депутат болуп иштеп калдым. Өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан жаштар министрлигине мындай жакшыраак көңүл бура албадык да. 2010 жылдын 7 апрели революция күнү. 2010 жылдын 26 апрелинде ошол учурдагы убактылуу өкмөт жаштар иштери боюнча министрлигин түзүүгө кол койгон. Жаңы түзүлгөн министрликте болгону 48 штат болгон. 20 региондук өкүлдөрү менен жалпысы 68 бирдик менен иш алып барган. Алиасбек Төлбашевичтин уюштуруучулук мындай сапаты, жөндөмү өтө жакшы болчу. Ошол жерде Марат Нуралиев деп орун басары өтө күчтүү орун басар болуп иштеп берди. Андан кийин ушул өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан көпчүлүк ушул учурдагы өкмөттүн аппарат жетекчиси Момуналиев Нуркан Шакенович, жогорку кеңештен бир канча депутаттар ушул негизги ушул жаштар министрлигине көңүл буруп, колдоо көрсөтүп турган ошол күчтөр болду. Ал учурда ошол мындай эгерде карап көрсөк, баары жаштар болчу да. Эми азыр кичине өзгөрүү башкача болуп калды. Жаштар министрлиги керек экен. Ошол учурдагы жамаат далилдеди. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу жаштардын курултайын өткөн. Тарыхта биринчи жолу болгон. Ошондо Роза Сакын Отунбаева келген, көп белгилүү көрүнүктүү адамдар келип, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катышкан. Ошол жерден анан чоң бир жаштардын концепциясын иштеп чыгабыз деп чечим кабыл алынган. Анан Кыргызстандын 20 жылдык тарыхында жаштардын ишин алдыга жылдыруу боюнча биринчи жолу жаштардын концепциясы иштелип чыккан. Бүгүнкү күнү ал күчүнө кирген, айтор ушу министрлик жоюлуп кеткенден кийин жана агенттик комитеттерге бөлүнүп кетип, ошолорго азыр бөлүп иштеп атышат да. Алгач министрликтин бюджети 7 миллион сом менен бекитилген жана 5 жыл бою ушул эле бюджеттин негизинде иш алып барышкан. Сырттан 544 миллион сом өлчөмүндө гранттар жаштар багыты боюнча тартылып келинген. Бул министрлик алгач жаштар иштери боюнча министрлик болуп түзүлгөн. Ал эми 2012 жылы эмгек, жумушка орноштуруу жана жаштар министрлиги болуп, 2013 жылы эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болуп, ири министрлик айланган. Аймактарда 46 жаштар үйү, 4 жаштар борбору ачылып, көп чоң жеңиштерге жетип, ийгиликтүү жыйынтыктар жаралган. Кийин 2012 жылы ишке орноштуруу жана эмгек министрлиги ошол функциясы бизге кошулган. Ошондо анан биздин областта управлениялар пайда болуп, ар бир районда отделдар пайда болуп, колубуз узарып, кийин 2013 жылы миграцияда кошулуп,
Анын арасында АПТО болгон, агентство профтехобразования деп 100дөн ашык лицей болгон Кыргызстан боюнча. Атайын өзүбүздүн астыбызда институтубуз бар болчу. Ошентип 2015-жылы биз эң бир ири министрликтердин бири болуп, кызматкерлерибиздин саны бир 14 миңден ашкан. Ушул 5 жылдын ичинде Жаштар министрлиги жалпысынан ала турган болсок 544 миллион сомдук жанагы донордук, спонсордук жардамдарды тартканга жетише алдык. Бул ошол эле жанагы жаштар үйлөрү болду, көптөгөн иш чаралар болду. Себеби дегенде биздин бюджетибиз тилекке каршы ошол 7 миллион сом боюнча өзгөрүлгөн жок. Жаштар саясатына бөлүнгөн. Ошондо жалпылап айтканда бизде 5 жыл ичинде мисалы фонд заработной платы где-то 30 миллион сомча акча алынган болсо, бул ошол жаштар саясаты боюнча иш алып барган кызматкерлердин айлыгын алсак, ал эми жалпы жанагы спонсорлук жана жардам гранттардын эсебин ала турган болсок, бул 544 миллион сом болгон да. Бул примерно где-то бир 15 эсе көп болгон. Мисалы ушул саанды карап туруп деле Жаштар министрлиги бул эффективдүү иштедиби же иштеген жокпу деген маселе. Бардык жактан жашоого ыңгайлашкан жаш инсанды тарбиялоо бүгүнкү күндүн башкы талабы. Ошол вакытта эң көп министрликте турган министр Алия Аспектулбашевич болду да. Бул ошо революциядан кийин. Анан ар кандай саясаттар сөздөр айтылды. Ушул министр керек бар беле, жок беле деген ошол вакыттагы биз 5-чакырыштын депутаттары да сөз кылды, айтылды. Эми бул саясат болду. Бирок ошол убактагы ошо министрдин жаштар министри тармагы ачылып, анын ичинде миграция кошулганы мен ошол убактагы 5-чакырыштын депутаты катары аябай колдоп, эң туура деп чечимге азыр да айта алам да. Бул министрлик ошол убактагы жаштарды сусап турган, баягы саясатта сусап, жаштар саясатта кайсы ролду ойнойт деген ой менен баягы революцияда жүргөндөрдүн көбүн идеологиясын туура багытка буруп берди да. Мунун башына турган ошо министр болду. Анан кылган иштери боюнча ошо министрликтердин ошол 5 жылдык кылган иши мөөнөтүндө ошол убактагы элдин баардыгы күбө болуп көрүп атты. Айрыкча ошо миграция тармагында иштеди. Көп иштери жакшылады. Канча деген инвестиция тартып келип, сырттан алыскы айыл жерлерине канча деген жардам берди. Бул жана таза суу, ФАП маселелери боюнча көп маселелер чечти. Жаштарга арналган жаңы мыйзамдардын авторлору болду жаштар министрлиги ошол убакта жаза алып келди. Анан негизгиси ошо бир аз социалдык жактан кыйналып жүргөн жаштарды үйлөндүрдү. Бул ошо жаштардын министрдин өзүнүн милдетин аткарды да. Жаштар коомдун келечеги дейбиз. Улуу муун, кичүү муунга моралдык, эстетикалык нормаларды, адеп ахлакты жана патриоттуулукту, ата мекенди сүйүү менен бирге элдик үрп-адат, каада салттардын мыкты үлгүлөрүн, жүрүм-турум маданиятын, дин сабаттуулугун, тескери агымдарга кирип кетпөөнүн, тынчтыкты сүйүп кадырлоону, экологияны сактоону, ошондой эле эң негизгиси ата энени кадырлап урмат көрсөтүүнү үйрөтүп, жаштарга туура багыт берүүгө милдеттүүбүз. ИХК, GIZ, USAID, PRON жана башка коомдук уюмдар жардам берген. Жыл сайын 3-5 март бир байрактын алдында бир эл, бир мамлекет, келечекке бирге деген ураандын негизинде желек күнү жана ак калпак күнүндө министрлик салтанаттуу кече өткөрүп, бардык областтардын борбордук аянттарында жаштар желек желбиретип көтөрүп, ак калпактарын кийип, руханий дүйнөсү көтөрүлүп, жаркын маанайда белгиленип келет. Ошол кезде өзгөчө спортсмендерге көңүл бурулду. Жана Көкбөрү федерациясына дагы форма тиктирүүдө жана форма менен камсыздоодо жакшы алгылыктарды иштери жасаганда, ал эми биздин 90-чы кесип лицей жана биздин агенттик ошол кезде жаштар министрлигине баш ийип, ошонун астында болгон. Ошол кезде жакшы алгылыктуу иштер жасалды. Талас ичинде, андан тышкары кыргыз элинин ичинде. 2010 жылы мындай тарых барактарын карап көрө турган болсок, 2010 жылы ошол мурдагы бийликтин авторитардык режимине каршы болгон биздин жаштарыбыз төңкөрүш жасады да. Канча деген биздин кырчын жаштарыбыз бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Бул эмне үчүн кош айтышты? Булар эртеңки жакшы жашоо, ошол жакшы турмуш үчүн эме болушту да, өздөрүнүн өмүрүн кыйышты да. Анан ушундан бир ой келет экен, ошол маалдагы
2010 жыл апрель окуяларынан кийин жаштарга болгон көңүл өтө жакшы көңүл бурулган. Мен ойлойм, элдин арасында да ушундай бир жакшы сөздөр, пикирлер, ойлор болуп атты. Жаштар жана миграция жана иш менен камсыз кылуу министрлигине туура коюлган деп мен эсептейм. Себеби дегенде биздин жаштарыбыз ушул кетип аткан мигранттардын деле ошолордун укугун жана ошондой эле сырт жакта иштеп аткандар жөнүндө эч ким мындар жөнүндө мындай бирдиктүү бир база же болбосо булар жөнүндө эч ким ойлогон эмес. Биз мен деле мигрант болгонбуз, кетип калганбыз, келип атканбыз, бирок ошол эле учурда юридикалык мындай эме боюнча, консультация берүү боюнча, анан дагы ушул эле мамлекет тарабынан ошо Россиянын кайсы булуң бурчу болбосун чоң ишканалар, заводдор менен келишим түзүп, жаштарды ошол жака жөнөтүү боюнча дагы мындай иштер болгон эмес, мындай алгылыктуу. Анан мындай караганда ошол маалда мен сезимде, баамдоо Кыргызстан боюнча жаштардын үйлөр ачылганы мени кубантып атты. Ушундай эл менен, бийлик менен жаштардын ортосу аябай жакындады да. Себеби жаштар, бийликтин да эси жаштар, күч менен булардын акылындагы ушундай эсесин мамлекет туура колдонуу жагын туура тапкан деп ойлоймун да. Тарыхта биринчи жолу Кыргыз Республикасында 2010 жылы апрель ыңкылабынан кийин жаштар иштери боюнча министрликтин түзүлүшү боюнча убактылуу өкмөт кол коюп, министрликти башкаруу үчүн Алымкулов Алиасбек Төлбашиевичти дайындашкан. Жаңы коомду курууга эң активдүү катышкан жаштар болгондуктан ошол күчтүү агымды мамлекеттин келечеги үчүн багыттоо максатында атайын министрлик түзүлгөн. Алгач министрлик түзүлөрү менен министр жамааты менен 7 дубанды кыдырып, жаштарга кандай шарттар, кандай колдоолор керек, кандай кам көрүү керек, жаштар эмнени каалайт деп жерлердеги жаштар менен түздөн түз сүйлөшүп, кеңешип, мамлекеттеги реалдуу кырдаалдар менен таанышып, министрликтин стратегиясын иштеп чыгышып, устав кабыл алышкан. Министрлик жабылганга чейин Алиасбек Төлбашиевич иштеген жаштар министрлигине жүктөлгөн милдетти так аткарып, ошол мезгилдеги жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырып, күнү түнү чарчабастан эмгектенип жатышты. Болгону бюджетине 7 миллион сом каралганына карабастан, тынымсыз эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен, донорлор менен биргеликте акча каражаттарын тартып келип, көптөгөн жаштар үчүн долбоорлорду ишке ашырып жатышты. Жаштар министрлиги ошол кездеги ПРООН менен, ЮСАИД менен, ЖИАИЗ менен, ИХХ менен жана башка ушундай эл аралык уюмдар менен иш алып барган. Атайын биз расмий иш сапар менен Королевство Саудовская Аравияга барганбыз, Катар мамлекетине барганбыз, Германияга барганбыз, Турцияга барганбыз. Ошол жактардан биз донорлорду издеп, ошол жактан спонсорлорду издеп, ушул жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча. Жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзамда жаш үй бүлөнү колдоо деген пункт болгон. Мен билем, көптөгөн баягы сындарга кабыл алган, буну түз кабыл алды, бул бюджеттин акчасын той өткөрүп атат деген сындар болгон. Эми ал баягы спонсорлордун жардамы болгон. Өзгөчө ошол кезде биз билебиз, ИХХ деген Туркиянын эл аралык уюму болгон. Ошолордон бизге сунуш келип, эми аларда өзлөрүнүн баягы акча эмнеге назначение болсо ошого колдонулат экен. Ошол именно массовый үйлөнүү тойго деген акчалар болгон. Анан ошону биз өзү бул көп мусулман мамлекеттерде, ошол эле Турцияда, даже жакынкы немени ала турган болсок, мисалы Тажикстанда андай массовый үйлөнүү тойлор өтүп жүргөн. Бул мамлекет тарабынан бир ошол жаштарга, жаш үй бүлөгө колдоо катары колдонулуп келген. Ошону биз дагы өткөрдүк. Эң керектүү долбоорлордун бири Кыргызстанда биринчи жолу жаш үй бүлөгө кам көрүү жана жардам берүү максатында 7 облустагы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын үйлөнтүп, аларга донорлордун жардамы менен 2 жаштын тойдо кийген кийимдери, нике шакектери, той чыгымдары төлөнүп, салтанаттуу түрдө тойгонада жаштардын үлпөт тою уюштурулган. Ошондой эле ар бир жаш үй бүлөгө күнүмдүк тиричиликке колдоно турган электрондук техникалык буюмдар, идиш аяктар белек катары берилген. 2011 жылы 20 жуп, 2012 жылы 35 жуп, ал эми 2014 жылы 50 жуп ушул министрлик уюштурган үй бүлө коомдун башаты долбоорунун алкагында баш кошушкан. Жаштар бүгүнкү күндө мына алды 2-3 балалуу болуп калып, ошонун арасынан Алиасбек деген атты койгондордун дагы саны бир 200дөн ашты деп угуп атам. Бул дагы ушул биздин Алиасбек мырзаны сыйлап ушундай бир жакшы сүйгөндүгү болуш керек деп эсептейм. Андан сырткары ушул Алиасбек мырзанын учурунда ушул жаштар саясаты абдан бир жакшы деңгээлге, ушул биз мына союз учурунда бир комсомол деген болот эле бизде. Ошол комсомолдук уюм катары бир жакшы бир деңгээлге жетти десем жаңылышпайм.
Ол 5 миллиондун арасынан ошо көп болду да ал күндөр үйлөнөбүз дегендер. Биз үйлөнгөндөн кийин да кызыккандар көп болду, ал жерге кандай неметип калдыңар деп. Эми ал да Кудайдын буйругу болуш керек, биз да кошулуп калганыбызга. Ошо буйруктан деп эле билем аны. Сезимдерди сөз менен айтып жеткизе албайбыз. Баардык нерсени биз өзүбүз эле келип бергенибиз болбосо бүт нерсенин баары ошо министрликтен жана спонсорлордун атынан болду. Көптөгөн белектерди алдык. Даже ЗАГСга чейин ЗАГСыбыздан бери бүт баарын алып беришти, даяр. Мындайча айтканда бизге чоң эле жардам болду, стимул болду жашообузга. Ал күндө көп нерсесин унуткан жокпуз, баардыгы эле эсибизде. Эртең менен баштап кечке чейин болгон нерсенин баары эсибизде. Баардыгы жогорку деңгээлде болгон. Жаңы баягы жакыр үй бүлөлөр жаштардын ошол үйлөнүү үлпөт тоюн уюштурууда эл аралык чоң уюмдар менен биргеликте уюштура баштады. Бирок кандай болбосун, баягы саясатта жогорку кеңештер тарабынан дагы ушул жаштар министрлигинин жашап аткан жакшы, оң же болбосо элге терең маанилик жагынан бир чоң нерсе болуп атса дагы, ошол кээ бир саясатчылар тарабынан ушул жумуштарга дагы мисалы үчүн сын пикирлер айтылып турду да. Бирок ошол сын пикирлердин артынан акыры ушул нерселер дагы токтоп калды да, мындайча айткандачы. Жаштарды колдоо жана аларга туура багыт берүү максатында министрлик тарабынан бир катар алгылыктуу жакшы иш-чаралар өткөрүлүп турду. Мына ушул иш-чаралардын бири Ата-энем ырысым, Ата-энем бакытым аттуу чоң долбоор жыл сайын жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлүп, эң жакшы ыр, эң жакшы монолог, эң жакшы видеоролик, эң жакшы интермедиа, эң жакшы сүрөт жана башка ушул сыяктуу номинацияларга сынактар жарыяланып, жеңүүчүлөргө демөөрчүлөр тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Бул иш-чарага өзгөчө конок болуп карыялар үйүнөн ата-энелер чакырылып, сый-урмат көрсөтүлдү. Иш-чаранын жыйынтыгында долбоорго катышкан жаштарыбыздын көпчүлүгү ата-энелерине белек алып берип, кечирим сурап, аларга болгон сый-урматы өзгөрүлүп, аябай жакшы жыйынтык менен өз максатына жетти. Эми буга чейин көп эле майрамдардын бардыгы эле совет доорунда калган майрамдар эле да. Аны биздин ата-энелерибиз майрамдаган, биз дагы майрамдап келебиз. Ал эми ушул жаштар министрлиги жаңы ушул калпак майрамы, ушул желек майрамы деп ушу жаңы чыгарганда биз үчүн бул жаңылык болду да. Себептен биздин дагы заманыбызда ушундай жаңы майрамдар болобу деп. Андан тышкары дагы кадимкидей ушул кыргыздын духун көтөрө турган, өзгөчө жаштардын духун көтөрө турган бул жакшы бир майрамдар болуп, майрам болуп калды да бул күндөрчү, майрамдар болуп калды. Себеп дегенде кадимкидей элдин баардыгы ушу биздин ушу ата-бабаларыбыздан келаткан кийимдерди, ушу калпактарыбызды кийип, көчөдө жүрүшсө, бири-бири менен учурашып, майрам менен куттуктаса кадимкидей ушул кыргыз экениңе, кыргыз болуп төрөлүп калганыңа ошончолук суктанып кеткен дагы учурлар болгон албетте. Окуу жайлар арасында, жогорку, орто окуу жайлар арасында эң мыкты жаштар төрагасы Төрайым төрал арасында карасун өткөрүлгөн. Бул карасунун максаты ушул ар бир окуу жайдагы же региондогу айрыкча жаштар билим алып жаткан келечек муун билим алсын, интеллектуалдык деңгээли бийик болсун, ар кандай иш жерде демилгечи болсун, активдүү болсун, мекенчил болсун деген темада жакшы жишан болгон. Окуу жайдын төрагасы катары карасунакка катышып, ал жерде негизги баш байгени же болбосо гран-прини жеңип алганбыз. Эң мыкты жаштар төрагасы деп, ал да өтө жакшы карасунактардын бири болду. Биз ушу жаштарга үмүт берели, биз дагы өзүбүз дагы жаштарга стимул берели, анын катарында келечекте ыймандуу болсун, билимдүү болсун, ар бир Кыргызстандын жаштары, келечек муундары, айрыкча студент жаштары билим алууга, илим алууга, айрыкча ушу мекенибиздин өнүгүүсүнө кызмат кылалы деген жакшы чыдамдарды колдоп, биз дагы ар дайым ошо коштоп иштеп келебиз. Биринчиден болуп бул айыл жеринде жаштарды бириктирүү максатында, алардын потенциалын жоготулатуу максатында Ош облусунда 7 жаштар борбору ачылган. Жаштар бош убагында келип, англис, орус тилине, компьютердик курстарды ийгиликтүү аяктап,
иш алып барып жүргөн. Ошол борборлордун базасында дагы ар кандай тренингдер, флешмобдор уюштурулуп, жаштарды ушу бириктирүү боюнча ушундай аянтчылар түзүлгөн. Ушу жыл сайын бул салтка айланып келген, жылдын мыкты кароо сынагын өткөрүлгөн, алардын проблемасын көрсөткөн мыкты журналисттер тандалып, мыкты жаш мугалим, мыкты жаштар борбору, мыкты бейөкмөттүк уюмдар, алар менен бирге ушу мыкты жаштар комитети жана мыкты жаш үй бүлө жогорку окуу жайларынын арасында өткөрүлгөн. Ош шаарында мекеме ишканалар ортосунда өткөн мыкты жаш үй бүлө конкурсуна катышып, мына келинчегим экөөбүз ошол конкурста Ош шаарындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун атынан баш байгени утуп алганбыз. Иш-чара аябай жогорку деңгээлде өтүп, 8 конкурсант катышкан. Ал жерде мына үй бүлөлөргө тиешелүү ар тараптуу жоболордун негизинде конкурска катышып, эң жогорку баллды алып, мыкты деңгээлди көрсөткөндүгүбүз үчүн ушул местага ээлешип отурабыз. Бул жерде биз уюштуруу тобунун атынан бир топ үй тиричилигине керектүү баалуу белектер менен сыйландык жана биринчи орундагы ардак грамота менен сыйланганбыз. Бул конкурс биздин үй бүлөбүзгө мындан ары бири-бирибиз менен ынтымактуу болууга, дайыма бири-бирибизди сыйлаганга, үй бүлөнү бекемдөөгө түрткү берди деп эсептейм. Кыргыз Республикасында акыркы 18 жылдын арасында жаштардын саны 378.133 адамга көбөйгөн жана бүгүнкү күнү мамлекеттин калкынын 30%-ын түзөт. Биздин өлкөдө мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын жаштар саясатынын негизинде 14 жаштан 28 жашка чейинкилер Кыргызстандын жаш жараны болуп эсептелет. 2014 жылы Азербайжан мамлекетинин Баку шаарында Бириккен Улуттар уюмунун төрагасы Пан Ги Мундун өкүлү катышкан 165 өлкөнүн жаштар министрлери чогулган биринчи глобалдуу форумда ар бир өлкөдө жаштарды колдоо саясаты ишке ашырылсын деген резолюция кабыл алынган. Кыргызстандын тарыхында жаштар министрлиги биринчи жолу кадам басып, биринчи жолу пайда болгон. Бул министрлик пайда болгондон бери Кыргызстанда жаштарга көңүл бурулуп, долбоорлор колдолуп, мындайча айтканда азамат жигиттердин жүрөктөрү ачылып, көздөрү күйүп, патриоттук сезим менен көп нерселерди кылганга даяр болчу. Кылышкан өз убагында. Жаштар министрлиги менен иштешип аткан мезгилде мына биз интеллектуалдык өнүктүрүү коомдук бирикмеси ачылган 2012 жылы. Ошодон бери биз Кыргызстан боюнча жаштарды бириктире алдык. Анткени жаштар министрлиги бизге тынынбай, бизге көз салып, биз менен кызыктар болуп, биздин оюбузду эркин башкаларга жеткизгенге, мындай жогорку тараптарга жеткизгенге сонун багыттарды бизге түзүп берип турган. Мисал алсак, Кыргызстан боюнча Кыргызстан жаштары деп атайын иш-чара болгон. Кыргызстан жаштары деп. Бул 7 област боюнча жаштарды чогултуп, 7 областтагы жаштар менен биригип, алардын кеңири таанышып, алардын максат ой максаттарын угуп дегендей сонун иш-чараларды өткөрүп келген. Учурда бизге жаштар министрлиги керек. Жаштардан эң сонун идеялар чыгып атат, заманыбыз өнүгүп атат, техниканын заманы, илимдин заманы болуп атат. Ошол учурдагы жаштардын суусап турган бир алдыга умтулган бир ой пикирин биз жогорку жакка жеткизе албай атабыз да. Жыл сайын жайкы каникулда министрлик тарабынан жакшы окуучу студенттерге ысык көлгө эс алуу лагери уюштурулуп, анда социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары катышкан. 2013 жылы ошол кыйын убакытта биринчи мындай колдоп, баалап, менин талантымды Ализбек байке болчу. Ошол ардак грамотасы мага жакшы стимул болгон. Ошол жылдардан кийин эң мындай жакшы жетишкендиктерге жетишкеним ошол убакыт болчу, 2013 жылы. Ошо балким ошол жылдары мени колдоп, мынтип баалабаса, ошончолук стимул болбойт болчу, ошондой жетишкендиктер болбойт болчу. Биз ошол жаштарды туура багытта алып кетиш үчүн дагы, өзүбүз ушул жаштарга стимул бериш үчүн, эч качан мынтип артка чегинбегиле деш үчүн, ошол билдирүү үчүн волонтерлык клуб ачканбыз. Ошол бойдон мына карылар күнү,
жанагындай эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар күнүнө карата биз өзүбүз кичине элден акцияларды кылып, волонтерлорубуз менен чогулуп, биргеликте аларга кичине өзүбүздүн мына силердин элиңер бар, силерге кайрымдуу кыла турган жериңер бар, элиңер бар, бирбиз барыбыз деген стимулда биз аларга ушунчалык колубуздан келишинче жардам кылып атабыз. Биргеликте ошо волонтерлорубуз менен жаштардын азыр ичинде аябай активист жаштар көп. Бул жаштарды мындан дагы жогорку иш-чараларды өткөрүү үчүн бизге бул жаштар министрлиги керек да. Эң керектүү бизге жаштар министрлиги болуп саналат. Жаштардын ортолорунда эч кандай ажырым болбошу керек деген ураандын астында 7 дубандан жаштар чакырылып, биздин Кыргызстаныбыз, биздин Манас атабыз, биздин Ысык көл берметибиз, биздин Ыйык Сулайман тообуз, биздин Арслан бабабыз, биздин Кенен Сары өзөнүбүз деген лозунгтар менен иш алып барып, бөлүнсөң бөрү жеп кетет бөлүнүптүр кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет деп, Манас атабыз элди ынтымакка, биримдикке чакырганын айтып, министрликтин өкүлдөрү жаштарыбыздын башын бириктирип, трайбализмге каршы бирдиктүү Кыргызстан аттуу форум жыл сайын ар бир облустарда өткөрүлүп баштаган. Ош областында ошол убакта 6 жаштар борбору ачылып, ошол өздүн райондун деңгээлинде иш-чараларды өткөрүп башташкан алар. Окуу курстары, тил үйрөтүү курстары, кошумчадагы семинар, тренингтерди. Мындан сырткары башкармалык өзүбүздө атайын иш-чараларды өткөрүп турганбыз. Даталуу күндөргө карата, мисалы, айталык жылдын мыктыларын аныктап, кесиптик багыт боюнча бир 22 тармактагы жаш үй бүлөлөрдү баягы бактылуу жашаш үчүн, ошолор баягы ажырашуунун жолун алдын алып, жаш үй бүлөгө баягы дем берип, кичине ушул багыттарда, анан терроризмге каршы күрөшүү багыттарында бир нече иш-чаралар өткөрүлгөн. Эми жаштар борборлору негизи эл аралык уюмдардын каржылоосу менен ачылган борборлор да, бардыгы. ЮНИСЕФ түштүк аймагында ошол 2 жылдык өзүнүн долбоору проектиси менен колдоп келген, баягы акчалай айлыктарды берип, проекттерди өткөрүү, иш-чараларды кылып, анан эми баягы айлыгы жок жерге азыр бирөө барып иштеши да кыйын да. Ал жанын багыш керек. Жаштар борборлору ошентип баягы ачылып, баягы ура менен ачылгандагы кээ бири имараты бар өзүндө, кээ бири жок, бирөөнүн айыл өкмөттүн ичинде же бир клубтун ичинде маданий үйдүн. Ошентип иштеп баштагандагы эл аралык уюмдардан каржылоо токтогондон кийин мамлекет тараптан каржылоо болгон эмес. Бир да каржылоо болгон эмес. Натыйжада ошол айлыгы жоктун эсебинен, баягы системанын жоктун эсебинен, программанын башын бириктирип иштей турган органдын жоктун эсебинен азыр эми таркап чачылып жок болду көп жерлерде. Дээрлик калбады десек болот да, облустта балким мен билген жок азыр. Эң негизги максат, менин максатым ушу көлдүн жаштардын баштарын бириктирүү, анан бир чоң бир жаштардын бир уюмун түзүү деп өзүмө ошондой бир максат койгом. Тилекке каршы ар бир жаштардын өзүнчө амбициялары болот экен, бирок биз айтып кетчү жакшы нерсе бул ар бир райондо, ар бир чоң шаарда да өзүнүн лидер балдар болгон. Ошол лидер балдарды биз баштарын бириктирип, ошол көл жергесинде жакшы бир жергиликтүү кеңештер болгондо көп ошо биз менен чогуу аралашып жүргөн лидер балдар биз менен уюштуруу иштерге мындай активдүү өзүлөрүнүн коомдогу көйгөйлөргө кайдыгер карабаган жаштар чогулуп, анан ошолор өзүнчө өз жашаган жергесинде бир көйгөйлөрдү чечүүгө аракет жасап, биз ошол аракеттерди, демилгелерди колдоп, акча жагынан болобу же бир сунуш жактардан болобу ошолорду биз колдоп, долбоордорду жазганды үйрөттүк. Уюштуруу жөндөмдөрүнө туура багыт берип, ошондой эле ошо жөндөмдөрүн деңгээлин жогорулатууга өзүбүздүн салымыбызды коштук десең жаңылбайт болуш керек. Мен алардын жыйынтыгында азыркы биздин көп жаш балдар депутаттар болду, айыл өкмөт болуп иштеп атышат, акимияттарда иштеп атышат. Мен да ойлойм, ушу жаштар министрлигинин ушу жаштардын
потенциалын жогорулатканга чоң бир зор салымдарын кошту десем жаңылбайт болуш керек мен. Өлкөнүн жарандарынын 30%-ын жаштар түзөт. Ошол 30% адамдын басымдуу бөлүгүнүн алдындагы эң орчундуу маселе бул жумушсуздук. Маалыматтын жетишсиздиги аз келгенсип, мамлекеттик мекемелердеги коррупция, тааныш билиштиктин арты менен канча деген жаш адамдар ишсиз жүрүшөт. Ушул иштерге багыт берип, жумуш менен камсыз кылуу багытында чоң иш-чараларды өткөргөн дал ушул Жаштар министрлиги эле. Жергиликтүү бийлик менен иш алып барып, ал кишилер тарабынан атайын участок жерлер бөлүнүп берилип бизге. 2011-жылы октябрь айында ушул биздин Баткен облустук жаштар үйүнүн курулушу имараты башталды. Имарат негизинен 5.200.000 сомдук сметный стоимость менен курулду. Аябай тез бүткөрүлдү, болгону бир 6 айдын жүзүндө пайдаланууга беришти. Анан ушул бир эле жаштар үйүнүн курулушу менен токтоп калбастан эл аралык уюмдарды тартуу менен дагы иштер жүрдү. Ал кишинин өзүнүн орун басары Марат Нуралиев баш болгон жетекчилер баягы ЮНИСЕФ уюму менен сүйлөшүп, биздин облустун 6 жаштар борбору курулду, ачылды. Алар баягы муниципальный собственность деп коет, жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атайын бөлмөлөр бөлүнүп берилип, акысыз телефон байланыштары, суу маселесин баарын жергиликтүү бийлик чечти. Анан борборлор иштей баштады. 2011-2012 жылдары министрлик болуп турган мезгилде жаштардын көйгөйлөрүн чечүү багытында өкмөттүн дагы бир топ жакшы көңүл бурулуп, акчалай баягы каржылоолор да болуп турган болчу. Баткен облусу борбордон 1000 километр алыста турат. Биздин бүт активдүү жаштарыбыз шаарга агылып кетип баратат да. Ички миграцияда, бир эле тышкы миграция эмес, ички миграцияда күч алган. Чүй боорун өрөөнүн айланасына барып, Ош шаарына ушундай. Анан бул жердеги калган биз жок дегенде аз калса дагы активдүү жаштарды бул жерде алып келип биз иштетип, окутуп дегенде мүмкүнчүлүк түзүш керек болуп жатат да. Ошондо 100гө жакын Чүй облус боюнча жаш активисттер келип, Ысык Ата районунда Нижний Серафимовка деген айылында жаштар слетин өткөргөнбүз болчубуз. Ошо министрликтин күчү менен ушуну чогултуп, жаштарды чогултуп, ушу чогулткан максаты ушу ынтымакка тартуу жана жаштарды күчтөтүү, жаштардын ой пикирлерин угуп, жаңы долбоорлорду ишке ашыруу максатында өткөрүлгөнбүз. Ошол максат негизинде бизде ар бир райондо жаштар уюмдары пайда болгон. Ошо жаштар уюмдары пайда болуп, ошо жаштарды бириктирүү максатында иштеп башташкан болчу. Ошо министрликтин күчү менен. Министрликтин айтканда дем берген, жаштардын энергиясы кошулган. Ошо жаштар энергиясы менен ошо 2011-жылы чоң ушундай бир толкун пайда болгон, жаштардын арасында бир ишенич пайда болгон. Ушул биз турган имарат 2014-жылы 10-ноябрда расмий түрүндө ачылыш болгон болчу. Бирок ушул жактан ортодон айтып кетиш керек, бир тилекке каршы биз ушу ойлогон, биз ушундай өзүбүзгө бир максат койгон нерсеге биз жете алган жокпуз. Ушу жаштарды волонтерствого тартып, жаштардын уже социалдык активностун күчөткөнгө аракет кылып атабыз, иштешип атабыз. Мисалга азыр бияка биз 3 долбоорлорду алып келип, ушу Жайзет эл аралык уюмунун артынан бияка 3 долбоорду алып келгенбиз. Азыр ошо иштетип атабыз. Биз дагы жаштарды кандай иш ордулары менен же болбосо ар кандай ушу жакшы тарапка мындай буруш үчүн бизге ушу жаштар министрлиги абдан жакшы баягы мындай жол көрсөтүп, жакшы иштерди көрсөтүшкөн да. Ошол кезде биз өзүбүздүн обл администрациясынын артында баягы өрттөнүп кеткен экен, убагында мындай жыйын өткөрчү залыбыз бар болчу, 2 кабаттуу. Ошону биз ишке киргизе албай жүргөнбүз. Ошол кезде жаштар министрлиги менен ошол Алиасбек Төлбашев менен сүйлөшүп, биз ошо
жаштар үйү деп ошо мамиле бюджеттен 7 миллион бөлдүртүп берди. Ошо жаштар министрлиги. Ошо менен биз жаштар үйүн уюштуруп алдык. Ошо кезде ачылышында 7 думандын 7 губернаторун чакырып, Алиасбек Төлбашевич өзү болду. Ошол жерде болуп, кара жанагындай бак отургузуп, анан ошол кезде биз экинчи болуп ачылган элек да. Биринчи Баткен областында жаштар үйү ачылган, Нарын областында ачылып. Анан бир эле областтын борборунда, Нарын шаарында эмес, биз райондордо да ушундай жаштар үйлөрүн ача баштаганбыз. Ошонун баарына тең ошо Алымкулов Алиасбек Төлбашевич өзү барып райондорго, ошо айыл жергесиндеги жаштар менен сүйлөшүүнүн аркасы менен көп жаштарды биз ишке тарта баштаганбыз. Мен үчүн абдан аянычтуу, ошо баарына жумуш менен камсыз кыла албайсың, же болбосо бул баягы шаарда, же болбосо чет өлкөдө мүмкүнчүлүгү жок, чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү жоктор көбүнчө ушу жаштар айылда калып атат да. Кыргызстанда 7 апрель күнү апрель революциясынын күнү катары белгиленип келет. Бишкектин борбордук аянтында революцияда курман болгондордун ызаат урматына арналып монумент тургузулган. Улуттун улуулугу эмнеде? Ошол улуттун өзөгүн кармап турган жаштар да. Революция учурунда миңдеген уулдарыбыз акыйкатсыз бийликке каршы 86 эр азаматыбыз окко ушту. Кырчындай болгон жаштар кан жаны менен элибизге, жерибизге акыйкаттыкты орнотту. Эркиндикти сүйгөн эл авторитардык диктатуралык режимди тааныбай тургандыгын далилдеди. Эми жаштар үчүн деп ошо Алиасбек Төлбашевичтин салымы менен ошол жерде жаштар борбору кылгыла деди. Биз ага эки колубузду көтөрүп болду деп жаштар ошол жерге келип, атайын форум болуп, жаштар күнүгө 6 базар күндөрү ошол жерге чогулушуп алып, бийлешип, ырдашып, ошол жерде эметип жакшы болуп турган. Монтип сыртынын баары жазалып, ичинин бардыгы тети Чехиядан алып келди, скамейкалардын бардыгы. Ошону дагы Алиасбек Төлбашевич барып, ошол жактан байланышып, ушулардын бардыгын ошол кишинин эмгеги зор болду да. Баатырыбыз жаштар министри Алиасбек Төлбашевичке биз кайрылганда, ал киши бизге жакындан кол сунуп, ушунчалык чын пейили менен жардам бергенге аракет кылды. Анан биз ага толук ишене бергенбиз, жок андай болгон жок, толук ишендик. Биздин ишеничти аткарды киши. Таза сууга 56 миңге глубин насос алып берди. Лоцман деген анагы аппарат бар, аны сынап берди 25 миңге. Анан дагы турбаларын алып берди. Ошентип кыскасы 100 миңге жакын жардам берди. Элибиз бүгүнкү чейин рахмат айтат, ыраазыбыз ал кишиге. Талаш областы боюнча ички каналдар, таза суу жана ошондой эле мектеп, элдин муктаждыктарынын бардыгын талаптарын аткарганга толугу менен өзүнүн салымын кошуп, толугу менен таза суу менен камсыздандырылып, жана ошондой эле мектептин ремонттору жана башталгыч мектептерде салынды. Кең арал айыл өкмөтүндө Бакай Ата районуна тиешелүү, ошондой эле Бакай Ата районундагы Миң Булак айыл өкмөтүндө башталгыч класстар, жана ошондой эле Урмарал мектептери, башталгыч класстагы мектептер салынып, бир топ алгылыктуу иштер аткарылып келет. Анан ушул Талас областынын ушул биздин калкынын атынан ошо Алиасбек Төлбашевичтин жазалган иштерине, жумуштарына терең ыраазычылык билдиребиз. 7 апрель революциясы кыргыздын кылымдардын барагында алтын тамгалар менен жазылып калды. Өсүп келе жаткан миңдеген жаштар үчүн бул революция үлгү болуп, патриоттуулукка үндөй алды. Ошо Алиасбек Төлбашевич сат башында эле ал киши билесиздер, ушу аянтта кан төгүүнүн эң биринчи сабында жүрүп, биринчилерден болуп ок жеген, 2 жолу ок жеп. Анан бейтапканада жатканда ал кишини атайын убактылуу өкмөт өзүнүн декрети менен министр кылып дайындашкан. Айтор ушу Алиас Төлбашевичтин өзүнүн жеке адамдык сапаты менен, анан бийик баягы жетекчилик сапаты менен жаштарды көп тарта алдык. Алиасбек Төлбашевич мындай кыргыз элибиздин бактысына жаралган бир улуу бир инсан, улуу жылдызыбыз десем мен, кыргыз элибиздин жылдызыбыз десем мен жаңылбайм да. Мен бул жигитти Чолпонбай Төлөбердиевке дагы теңип кетким келет, себеп дегенде бул дагы ошондой эле баатыр,
көкірегін оққа тосып, башын оққа тозған ушундай кыйын учурда, кыйын заманда элдин эркиндиги үчүн, элибиздин келечеги үчүн деп башын ошол өмүрүн канжыгага байлап башын салып берген да. Азыркы күндө дагы ошол өзүнүн колунан келишинче көп адамдарга жардам берип жүрөт да. Мен билем, угуп жүрөм, көп канча деген үй бүлөлөргө жардам берип атат. Колунда жок баягы жакын жашаган үй бүлөлөргө, туугандарына, алысыраак туугандарына жардам берип, канча деген балдарды окутуп атат, канча деген балдардын контрагын төлөп берип атат. Мен ага чейин билем да. Ошонун баарын ошол мындай Алыкбектин адамгерчилигинин бийиктиги, улуулугу ошол нерсе дагы бир далилдеп турат да. Бизге дагы, больницага дагы, каякта жүрсө дагы спонсорлорду издеп, досторун алып келип, мына биздин ушундай больница бар бу жерде. Апрель окуясында 500-кө жакын адам ушул жерден дарыланып чыккан. Биз билебиз мындай больницаларды. Жардам берейик деп келип, бизге жардам берип, мына жакында эле көп бөлүмдөргө жанагындай мебелдерди жасатырып, жакшынакай бир канча деген 100 миң деген сомго бизге спонсор жардам берип кетти да. Мына бизнесмен эмес азыркы күнү, олигарх эмес, жөнөкөй адам ушул больницада жаткан ооруларга дагы, ушул бейтаптарга дагы боору ооруп, ошолорго дагы биздин шартыбызды көрүп, колунан келген жардамын берип келатат да. Кыргыз эли эч убакта кайсы бир күчтөрдүн же болбосо кайсы бир адамдардын эзүүсүндө калган эместигин далилдеп, бабаларыбыздын эркиндигин даңазалоодо жаштар элибизде күч. Азыркы учурда Жаштар министрлиги жоюлса да, ошол мезгилде министрликтин аткарган иштери алкоого арзыйт. Тарыхта жакшы, алгылыктуу иштери менен аты аталып, эл оозунда айтылып келет. Министрликтин жандануусу керекпи? Коомдогу жаштарга көз чаптырып, саресеп сала турган болсок, биздин келечегибиз жаштар деп тил учунда жөн эле айтып, жар салбастан, биз улуу муун, жаш муундарга кам көрүп, колдоп, туура жана жакшы багыт көргөзүп, салттуу баалуулуктарыбызды замандын талабына ылайык өткөрүп берип, улуу эл экенибизди тастыктайлы. Көптөгөн мадани, руханий, атүгүл саясий ийгиликтерде жаштардын деми, күчү, дымагы бийик орунда болуп келген. Алардын аракети менен коомдук түзүмдөр, элдин аң сезими өзгөрүп келүүдө. Андыктан жаш муунга болгон мамилени, тарбияны, көңүл бурууну дагы да жакшыртсак. Жаштар бул биздин келечек. Биз жаш муундарга кандай кам көрсөк, ошондой келечек күтүп турат.